Kırgızстанға hoş geldiniz. Siz менен меймандос Кыргыз жеринде маектешип жатканыма кубанычтамын. Биз Малайзияны Кыргызстандын түштүк чыгыш Азия аймагындагы негизги өнөктөштөрүбүздүн бири деп эсептейбиз. Эки тараптуу мамилелер өз ара ишеним жана сый урмат нугунда өнүгүп келүүдө. Кыргызстан менен Малайзиянын достук жана кызматташтык тарыхын жогору баалайбыз. Кыргыз тарап эки өлкөнүн ортосундагы саясий диалогду мындан ары бекемдөөгө чоң маани берет. Тилекке каршы эки мамлекеттин ортосундагы саясий диалогдун динамикасы акыркы жылдары бир аз төмөндөп кеткени байкалды. Андыктан сиздин Кыргыз Республикасына учурда жүрүп жаткан алгачкы сапарыңыз эки тараптуу байланыштардын жанданышы үчүн абдан маанилүү деп эсептейбиз. Ушул максатта мен Алтынбек Мусаев мырзаны сиздин өлкөңүзгө элчи кылып даярдадым. Алтынбек мырза абдан дасыккан, мамлекеттик кызматтарда ар тармагында көп жылдык тажрыйбага ээ. Мен берген тапшырмаларымдын эң негизгиси эки өлкөнүн ортосундагы өкмөттөр аралык байланышты, бизнесмендер ортосундагы байланышты, анан туризм боюнча байланыштарды жогорку деңгээлге чыгарганга болгон күч аракетиңди жумша деп жиберип атам. Учурдан пайдаланып Малайзиянын султаны улуу даражалуу Абдулла Ахмад Шахты жана Малайзиянын премьер-министри улуу мартабалуу Анвар Ибрагимди Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырамын. Урматтуу министр мырза, сөздү сизге тайынат. Thank you, Your Excellencies, Mr. President, for. Урматтуу президент, биз мени жана биздин делегацияны тосуп алган үчүн аябай чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз чынында эле аябай сүйүнүп турабыз ошол сиз менен жолугушууга мүмкүнчүлүк болгонуна. Мен дагы ушу менен сизге чоң салам айтып келмекмин биздин премьер-министрдин атынан. Мен бул сапардын астында биздин премьер-министр менен сүйлөшкөнмүн, жана ал кезекте премьер-министр эки өлкөбүздөгү эки өлкөлөрдүн арасындагы кызматташтыкты жандандырууга жана бекемдөөгө өзүнүн позициясын билдирди. Биз эки өлкөнүн ортосундагы достуктукту аябай сый урмат менен көрөбүз жана бул сый урмат мурдагы премьер-министрлер жана министрлердин визиттери менен көрсөтүлгөн. Бүгүнкү биздин азыркы кезектешүүбүз келечектеги биргеликтүү биздин кызматташтыгыбыздын бири да болуп эсептелет. Бүгүнкү таңгамал биз тышкы ишки министрлери менен да сүйлөшкөнбүз. Ошол убакытта биз сиздердин биздин кызматташтыгыбызды жандандырууга сиздердин кызыкчылыгыңыздарды көрдүк жана биз ал кызыкчылык менен аябай кубандык. Мен азыр дагы сизге чоң ыраазычылык билдиргим келет. Сиз жаңы элчини дайындап биздин эки мамлекеттин арасындагы байланыштарды бекемдегениңизди билдиргениңизге. Мен ишенем, эки жаңы дайындалган элчилер эки өлкөнү кызматташтыгына бекемдөө үчүн жакшы иштешет деп. Жана сиз биздин король жана премьер-министрди чакырганыңызга аябай чоң рахмат. Мен аларга сөзсүз бул чакырууңузду өткөрүп беремин. Рахмат, урматтуу министр мырза. Кыргыз Республикасы бүгүнкү күндө эки тараптуу кызматташтыкты тереңдетүү үчүн соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташууга артыкчылык берет. Тилекке каршы Кыргызстан менен Малайзиянын ортосунда акыркы жылдары ушу соода-саттык экономикалык жактан карым-катнашы абдан төмөндөп кеткени байкалууда. Ошондуктан ушуга байланыштуу өлкөлөрүбүздүн ортосунда товар жүгүртүүнү көбөйтүү үчүн аракеттерибизди эки тарап бириктиришибиз керек деп эсептейм. Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө инвестицияларга жагымдуу шарттар түзүлгөн. Энергетика жагында, туризм, айыл чарба, жанагындай маалымат технологиялары сыяктуу кызматташууну кеңейтүү үчүн бизде чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Учурда бизде заманбап санариптик технологияларды киргизүү менен бизде маанилүү бир инфратүзүмдүк объектилерди модернизациялоо милдеттери турат алдыбызда. Бул контекстте биз Малайзиялык ишкерлер менен жана Малайзиянын өкмөтү менен жигердүү кызматташууга чакырып кетет элем. Бул тармакта маданият, билим берүү жаатындагы алмашууларды дагы биздин мамилелерибизде маанилүү ролду ойнойт деп эсептеймин. Элдерибиз бири-бири менен жакын таанышып билишиш үчүн биз студенттер арасындагы мугалимдер жана изилдөөчүлөр менен дагы мындай алмашууларды кылсак болот. Бул жагын биз кубаттайбыз.
Бул биздин элдерибиздин ортосундагы өз ара түшүнүшүнү жана достукту мындан ары да чыңдоого өбөлгө түзөт болчу деп эсептейбиз.